Аскар ага, мына азыр кыргыз коомчулугунун эле эмес, ошол эле коңшулардын, бир катар өлкөлөрдүн көңүл борборунда турган маселелердин бири Кытай Эл Республикасынын президенти Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон сапары, ошого байланышкан иш-чаралары болуп жатат. Ал тургай англис тилдүү басылмаларда бул жөнүндө жазган экен Учкай. Алгач эле сөздү ушундан баштасак, мына сиз абдан жакшы билген тармак бул Кыргыз-Кытай соода-саттык алакасы. Кыргыз-Кытай соода алакасынын бүгүнкү абалын, динамикасын сиз кандай деп мүнөздөйт элеңиз? Эми бүгүнкү бизде Бишкекте башталып аткан ШОСтун жыйыны бул өтө чоң, маанилүү окуя Кыргызстан үчүн. Азыр дүйнөдөгү баягы чоң өзгөрүүлөр болуп аткан кезде айрыкча мурекил экономиканын өсүшүнүн, соода саттыктын алакасынын баягы чоң өзгөрүүлөр болуп атканын сезип атабыз. Анткени Кытай дүйнөдөгү экинчи экономика, Америкадан кийинки да. Азыр ошол эки мамлекеттин чоң экономиканын ортосунда соода саттык боюнча чоң тиреш болуп атат. Чоң тиреш. Бул чоң тиреш дүйнөдөгү баардык мамлекеттерге залакасын тийгизгени турат да. Анан эми биз Кытай менен кошунабыз. 1,5 миллиард эл менен мынакей 6 миллион кичинекей Кыргызстан ошол бир жагынан да чоң жакшы биздин жетишкендиги ушундай экономика менен жанаша болгонубуз. Экинчи жагынан дагы терс жагы нерселери да бар. Бир кезде Кытай Советтер Союзу болуп, Советтер Союзунан кийин мына 1995-97 жылга дейин товарлар Кыргызстандан Советтер Союзунан ташылып турчу тиги Кытайга. Артышка, Кашкарга, Үрүмчүгө барганда биздин товарларды күтүп турушчу да. Анан ушул 90 жылдын аягынан баштап анан кийин Кытай анан кийин аябай дүркүрөп өсө баштады да. Бир кезде биздин мынакей Дордой базарын алганда бир 20% Кытайдын товары болуп, анан Россияныкы, Эмираттыкы, Турцияныкы, Индияныкы, Пакистандыкы, Ирандыкы болчу болупчу. 20% бир где-то Кытайдыкы болчу. Эми азыр алып келсек, где-то бир 25% эле башка мамлекеттерде болуп калды. Ошо 75-80% бүт жанагы товарлар Кытайдан келип атат да. Кытайдан келип эми буга биз чоң мамлекеттер ушу Кытайдын экономикасына, Кытайдын производствосуна туруштук бере албай калышты. Туруштук бере албай. Анан биз дагы бир 2005 жылга дейин бир ушундай бир өзүбүздүн жанагы өндүрүштү өздөштүрүп алсак, ошол бутуна тургузуп алсак, ошондо биз тең тайлашып конкурентоспособный болмокпуз да. Биз ал убакытты өткөрбөйдүк. 2005 жылдан кийин кайсы өндүрүштү албагын Кытайдын баягы өндүрүп аткан продукциясына биздики тең тайлаша албай калдык. Анткени алардын мурун жанагы жумушчу орундары, жумушчу жана эсеби, арендасы тияк арзан болуп, Кытайдын товарлары бүт ушундай эметип кетти да. Кийин мынакей азыркы мезгилде Кытайдын мурун айлыктары бир $200 иштешчү. Азыр алар эми өнүккөн сайын алардык мынакей $600, $700, $800 болуп калды Кытайдын жанагы жумушчу күчтөрү. Алар ошондо жанагы азыркы мындай товарларды чыгаргандарды башка мамлекеттерге жайгаштыра баштады. Кытай эле, ошол эле Бангладеш, ошол эле Пакистан, ошол эле ар жакта Индонезия, Вьетнам ушул мамлекеттерге жайгаштырып, дагы Кудайга шүгүр ушу Дордой аркылуу биз жанагы өзүбүздүн жанагы средний класс деп коелу, жанагы соодада иштеген адамдарыбыздын санын көбөйтүп алдык. Соодада средний класс. Алар мынакей Казакстан, Россиянын рыноктарында барып соода жасашып, анан алар биздин жанагы эмени жеңил өнөр жайын, текстилди көтөрүп кетишти да, швейный жанагы цехтердин баары иштеп, анан кийин жерде реэкспорт да болуп атты да Дордой базарынан, и биздин жанагы текстильный швейный эмебизди көтөрүп кетишти да. Made in Кыргызстан деген ошол именно жана ошол СНГ мамлекеттерине, ошо Казакстан, Россия, Өзбекстан, Тажикстан ушул мамлекеттерге жана ошо биздин жана лекалалар менен тигилген товарлар ушундай эме болуп, сапаттуу болуп, анан ошол биз ушул өзүбүздүн СНГ рыногунда ушундай конкурентоспособный болуп, Made in Кыргызстан деген өзүнчө бренд болуп калды да. Мына Кыргызстан 2015 жылдан тарта ээпке мүчө болду. Башында айтты эле, соода саттык эч кандай мындай тоскоол болбойт, көлөкөсү түшпөйт деп. Бирок убакыт өткөндөн кийин ошол Кытай менен соода саттыктын көлөмү кыскарып,
ошол бир топ кыйынчылык болуп жатат деп ишкерлер айтып жатат да. Бул канчалык мындай негиздүү? Бизге мына 15-жылдан бери киргенден баштап биз баягы льготалар менен турбадыкпы? Преференция деп коет. Ошондой преференцияларыбыз бар болчу. Анадыр преференциялар ошо аяктап, анан кийин баягы өзүбүздүн баягы тигил ээптин баягы эрежелерине менен иштей баштаганда бул жерден баягы түшүнбөстүк болуп, мынакей Россия менен Белоруссиянын ортосунда жанагындай торговый жанагы санкцияга кирген товарлар Россия аркылуу кирип, же болбосо мынакей бизден Кыргызстан жактан кирип кетип, же болбосо Казакстан жактан кирип кетип, ушул жерден бир топ мындай түшүнбөстүктөр да болуп атат да, ушу эменин ортосунда. Мамлекеттердин, ээптин ичинде турган мамлекеттердин арасында. Бажы жөнүндө айтып атасыз, Ошо бажы жанагы ошо бирөө азайтып, бирөө көбөйтүп дегендейчи. Анан бул жерге бир единый баягы эрежелерди киргизгенге, мынакей биз мурун баягы преференция менен иштеп атканбыз. Жеңилдик болуп, баягы жакшы, ээп жакшы, туура экен, рынок көбөйдү деп эметилип атканда. Анан азыр эми бул жерден мынакей коңшу мамлекетибиз бар, Казакстан. Алар биз баягы Дордой эме болуп калды, чоң хаб. Жанагы Дордойдон өтүп, жана реэкспорт. Биз жакшы баягы мурунку баягы преференциялар менен баягы жолду ачып, хабка айланган да, чоң хабка. Анан алар эми Кыргызстандан ошо Дордойго дагы мындай бир өзүнчө бир мындай конкурент кылып, ошол потокторду, товарный потокторду Казакстанга алып кетели деген бүт аракеттер болуп аткан, мына сезип атасыңар, көрүп атасыңар, чек ара мындай тозулуп, мынакей бияктан Торгаарт, Эркештамдан өткөн товарларды мынакей Казакстан чек араларын бекитип алып кармап, билесиңер, километровый очередтер болуп атпайбы, жана товар ташыган машиналар. Анан алар ошо Харгос аркылуу эме кылалы деп атышат да, Харгосту ошол Дордойдо хаб кылалы деп бүт аракеттерин жасап. Реэкспортту ошол Харгостон жүргүзөлү деп, Харгостон жүргүзөлү деп ошо жанагындай эми баягы ошол жакта иштеп аткан биздин ишкерлер келип айтып атышат, жанагындай бажыларды жана жалпы эрежелери менен эмес, жалпы эрежелерден ылдыйлатышып, неучтенный нерселерди жасап, анан кийин жанагындай өтүп кетип атат. Эмнесилер карабайсыңар, эмне үчүн айтпайсыңар? Тиги жанагы Москвадагы жана биздин министрлер отурбайбы? Чоң деңгээлде министрлердин, премьер-министрлердин, президенттер чогулуп атат бул маселелер боюнча. Ошондо жанагындай бир эрежелерден туура эмес иштерди жасап аткан мамлекеттерге иш-чара колдонуш керек. Баардыгыбыз бир эме болушубуз керек, тең. Тилер жанагындай өзүнүн границасынан арзандатып киргизип ийип, биздикин жанагындай границаны тосуп атканда бул жерден чоң проблемалар чыгат. Мына сиз бул ишти абдан ийне жибине чейин билесиз да, Дордой бир оорусунону башынан өткөрдү, күжүлдөп жүрүп аткан соода мындай кескин солгундай түштү деген дагы мындай ойлор айтылып келди бир учурда. Ошолор канчалык негиздүү эле? Бүгүн Дордой кандай иштеп жатат соода сатык Кытай менен? Мурун баягы билесиңер, ээпке биз кирбей туралы деген да ойлор айтылган да. Казакстан баягы границаны жаап салбады, билесиңер. Границаны жаап салганда анан кийин баягы биздин баягы Дордойдогулар түшүндү. Дордой хаптан өткөн бир 20% өзүбүздүн ич рынокко кетет экен, ички рынок. Калган 80% реэкспорт болот экен. Ошон үчүн реэкспортко биз ээпке кирип, границалар ачылыш керек экен деп аябай катуу талаптарды коюшуп, ошо ишкерлер. Анан граница ачылгандан анан сезишти да, бул деген чоң баягы рынокко кирип аткан турбайбыз деп. Анан баягы тынчып калышкан. Тынчып, жакшы кетти мынакей 19-жылдан бери. Анан жанагындай ошо Харгос деген пайда болуп, анан Харгос ошол жерден баягы кээ бир жерде жана эрежелерди бузулган жерлер болуп атат да. Ошол Дордойду көп нерселерине баягы тоскоолдук түзүп, анан ошол бүт Харгос аркылуу кеткендей кылып, Кытайдан эми чоң эме поток кетет да, ошол Казакстан, Россиянын потокторун ошол өзүлөрүнө тартып алалы деген мындай иш аракеттерин көрүп атабыз да. Кантип соода алакасын жакшыртышыбыз керек? Кандай рычагдар калды? Маселелерден бул жерде көзөмөл керек. Ошо тышкы чек аралардан. Бул жерде баягы күнү биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков айтпадыбы, тиги Астанада болгон жерде ошол 3 мамлекеттин, 4 мамлекеттин, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан 4 көзөмөлгө алалы тышкы чек араларды деп.
ошол именно ошондон айтылып атат да. Ошо баардыгыбыз бирдей эреже менен иштейли. Ишкер катар жеке сиздин өзүңүзгө байланыштуу суроо, ушул кесепет сизге сезилдиби жеке өзүңүзгө? Бизге сезилип атат, анткени сезилип, ошо анткени ишкерлер баягы биздин товарларыбыздын баягы кымбаттап, тияктагылар арзан болуп, эметип атканда баягы Казакстандан келген, ошол эле Россиядан келген баягы ишкерлер асайып калды да. Асайып калды. Булардын баягы оптовго келгенде товарлары туруп калып атат дегендей. Аны ошол жерден анан тигилер барып көрүп келип атышат, Карагөзгө барып келип. Андан аяктан айтып атышат, ай ушундай болуп атат тияк депчи. Силер да жасабайсыңарбы, айтпайсыңарбы деп. Ошону айтылып, бажы менен иштелип атат. Премьер-министр, Министерство экономика менен. Бирок напряжение бар. Кыргыз-Кытай соода алакасынан сырткары дагы бир суроо бергенге туура келип атат. Мына сиздин иш бөлмөңүзгө көз чаптырып отуруп, мен Кытай Эл Республикасынын картасын көрүп отурам, жетекчилерин көрүп отурам. Демек, мунун өзү сиз Кытайды кыйла эле терең изилдеп талдап атканыңыздан кабар берет да. Бүгүнкү абалын кандай деп мүнөздөйт элеңиз Кытайдын? Биздики эми бул жерден баягы жардыруу болуп посольстводон кийин. Анан ушул биздин ишкерлердин тиги Кытайга барып кирип чыгышы татаалдап калышты да, татаалдап. Виза алыш татаалдап. Анан бул маселе боюнча да биз бир топ кайрылып, анан алар айтып атат, ушундай терроризмге биз өзүбүз күрөшүп атабыз, ошого биртке мындай. Ушул жагынан аябай солгундап калдык да, ошо виза, анан кийин жанагындай саясат киришип, экономика менен эмеге. Ушул жагынан биз эметип атабыз, чын айтканда. Кыйынчылыктарды биздин ишкерлер көрүп, биздин ишкерлер тиги Россияныкынан Россия жөн эле кирет да аларга. Эркин киришет ишкерлер. Ошо Россия аркылуу кирип калышты азырчы биздики. Ошо российский гражданстволор бар адамдарды жөнөкөй киргизишип, а бияк ушундай солгундап калганы билинип атат да ошол. Биздин ишкерлер кире албай. Анан ишкерлер баягы бияктан заказ беришет. Баягы өзүлөрү баягы завод, фабрикага бара алышпайт. Анан кийин сүрөт менен келет, сүрөт менен жиберилген жердеги товарлар баягы бирөөнү заказ берсе, башка бир заказдар келгенде анан кийин ошол жерден келишпестиктер, анан таанышдар башталат. Кыргызстан океан менен же деңиз менен чектешпеген соң, соода саттык деги эле ошол жүк жеткирүү маселелери кыйла оор, рыноктон чектелүү деген бир көз караш бар. Ошол учурда Кыргызстан жанында океандан артык 1,5 миллиард калк менен Кытай турат. Ошол эле океан деген көз караш бар да. Ушул канчалык негиздүү, канчалык мындай жүйөлүү деп ойлойсуз? Чоң мамлекеттер болгондо океандын деле кереги жок экен мына. Океан менен Индия менен биздики кыйыныраак болуп атат да. Анткени Иранга барып, жана Бандара-Бас аркылуу Индия менен дагы мынакей ал дагы 1,5 миллиард эл ушак менен дагы жакшы карым-катнаш түзсөк болмок да. Анан Иран аркылуу болуп, анан Иран аркылуу Иранда дагы өзүнчө проблемалар бар билесиңер. Анан Туркменияны өтүш керек. Туркмения дагы аябай биртке бизге мындай өзүнчө мындай изолированный мамлекет болуп атпайбы. Анан ошол эки мамлекет, анан азыр мынакей Өзбекстан жакшы ачылды границалары. Анда Узбекистан мурун дагы. Ошондо Туркмения, Өзбекстан аркылуу келип ошо биртке кыйынчылыктар бар болчу да. Азыр океан аркылуу десек ошолар. Анан кийин Петербург аркылуу дагы баягы Америкадан келгендер Петербург аркылуу же болбосо тиги Кара деңиз аркылуу тиги ушундай алакалар. А бирок андай деңиз, океандын деле кереги жок экен. Биздики мынакей мына Дордой базары өзүнчө мындай сухопутный порт болбоду. Сухопутный порт хаб. Мына азыр дүйнөдө соода саттыктын такыр башка бир жаңы түрү, жаңы тенденциясы башталды. Тагыраак айтканда, электрондук соода. Дөшалар ошол эле Alibaba, Express жана башка деген сыяктуу. Amazon. Сиз ушуну мындай ишкер катары өзүңүз кантип талдап, кандай деп баа берип атасыз? Келечеги кандай? Эми бул деген биз мындан эч качан качып кутула албайбыз же болбосо жок болбойт бул деген. Биз башкача эскиче иштей беребиз дегенден биз алыс болушубуз керек. Азыркы ошо жаңы технологиялар менен биз дагы ошого биз дагы өтүшүбүз керек. Ошон үчүн баардык биз ишкерлерге да айтып атабыз. Мына бул ушул заман келет. Бул доор келди. Эми ушул доорго биз дагы баягы эме болушубуз керек, ыкташыбыз керек. Ушул доор менен иштешибиз керек деп, анан онлайн менен кетти. Где-то азыр бир 20% ошо соода саттык азыр ушу онлайн менен кете баштады. Анан жылдан жылга мынакей ушул көбөйө баштайт мунун эмесичи? Көлөмү көбөйө баштайт. Анан биз дагы ошо Дордойго ушундай онлайн платформа түзүп баштап атабыз. Антпесе жок дегенде мына Бишкекке, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга ошол жанагы Дордойдон товарларды көрсөтүп, анан кийин жеткирип бергенге. Азыр баягы үйдөгүлөр баягы компьютер менен иштеп эле эшикке чыкпай калган заманга баратпайбызбы?